Бийлик талашуу аракети болду да. Туурабы? Бийлик талашуу аракети турат да. Моралдык жактан алганда менин оюмча бул чыккынчылык, бул саткынчылык да. Мындай достук жагынан алганда, моралдык жактан алганда, Ташиевдин өзүнүн буга чейин айткан сөздөрүнө таяна турган болсок, мен эч качан өзү айтпады эле, мен президент болоюн деген эч кандай ниетим жок. Мен дайыма ушу досумдун жанында жүрөм, биздин достугубуз түбөлүк деп, коомдун баарын, элдин баарын ошого ишендирип кеткен да. Эми ошол жагынан ала турган болсок, бул күч менен басып алабы, шайлоо немеси менен, жолу менен келет беле бийликке, бирок моралдык жактан алганда ушундай баа берет элем да. Мен бул жерде ошондо укуктук ба, саясий ба, моралдык ба болуп атат да. Ошол бүт жагынан менин оюмча тарых өзү деле баа берет, бирок моралдык жагынан бул албетте мындай терс терс жагынан көрсөткөн көрүнүш болду да, окуя болду. Бирок ушул окуяларды уккандан кийин чындыгында Ташиев тарабынан кандайдыр бир иш-аракеттер көрүлүп баштагандай сезим калтырып атат мендечи. Эми эртеби кечпи сөзсүз түрдө бул иш-аракеттер болмок да. Эми Ташиевдин иш-аракети болуп атканын баарыбыз эле көрүп турбадыкпы? Анткени УКМКнын жетекчиси буга чейин эч кандай мындай жетекчи болгон эмес да. УКМКнын жетекчиси деген ал мындай тар чөйрө, ошол чөйрөдө гана иштейт, өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтпөйт, эч кандай бир дагы популист болгон эмес, туурабы? УКМКнын жетекчилеринен. Анан бул жерде кадимкидей эле баягы саясат жүргүзүп атты да. Бардык нерсеге аралашып атты, бардык чөйрөгө аралашпаган чөйрөсү калган жок. Маматалиев өзү деле өткөндө ыраазычылык билдирип атпадыбы жанагы неме боюнча, энелердин бир маселеси боюнча бир мыйзам долбоорун неметке демилгелеген үчүн камчы кыдыршач ыраазычылык деп ушундай ыраазычылык билдирип атпадыбы? Ошол маселелерге да кирип кетип атпайбы? Даже үй бүлөлүк жана социалдык маселелерге киришип атпайбы? Ооба. Макул орун басары болуп турду. Министрлер кабинетинин башчысынын орун басары болуп турду. А бирок жанагы неме жагына эле болуп атты да, укук коргоо жагына да, силовой блок. Ачылыштарга барып жүрбөдү? Бардык роддомдорго чейин ачат. Ошондо эле эми баягы кичине мындай ойлонгон, аналитика жүргүзгөн адам айтат да, бул шайлоого даярданып атат деп. Андай пикирлер көп эле болуп атты. Даярданып атат. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Биринчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу президент. Мен Акжар айылынан атым Арсыгул. Менин маселем мамлекеттин коопсуздугуна карата болгон ички ой толгоолорум ошону койсоңуз. Биринчи, паспортто ичинде улут деген графаны Тайырбек Сарпашев иштеп турганда алып таштаган. Ушуну кайра кийиртсе болот го деген ойдомун. Себеби кимдин ким экенин биз билбесек, бүгүнкү күндө ар кандай нерселер болуп жатат. Бул улут деген кирген, барып паспорталарда улутумду кыргыз деп жаз десеңиз жазып берет кыргыз деп. Рахмат. Бул бар кирген. Кийинки суроого өтүңүз. Экинчиси, армияга балдарды орус, кыргыз, башка улут дебей бүт баарын алып, бүгүнкү күндө стройбат түзүлсө, муну менен муниципалдык, ипотекалык үйлөрдү курса оңойго турат, мамлекетке дагы, элге дагы кызмат кылган балдар адистик алып чыгат, өстөрүнө жакшы, кетип атканда анча-мынча акча алып кетет. Ушул
чечилсе. Üçüncüsü akademiya nauka. Bu bizdin Tokoy kurap kaldı, kurt jep. Bul Tokoy menen 90 жылдардагы ушундай болгон. Эми азыр бүгүнкү күндөгү кураган Tokoydun kurttары таладагы беделерге жугуп атат. Ушуну академия наук бир нерсе ойлоп тапса. Андан кийин төртүнчүсү коррупция. Бул коррупцияны канчалык сиз болгон кызматкерлер менен болгон неме менен тыйып жаткан менен козу карындай улам чыгып жатканы тынчтандырбай койбойт. Муну бала бакчадан баштабасак туура эмес болчудай болуп турат. Себеби дегенде бала бакчадан мектепке, мектептен окуу жайга, окуу жайдан жумушка кеткенде барганда бүт бардыгы коррупциялашкан, чиелешкен нерсе бүгүнкү күндө да толугу менен чечилет. Себеп дегенде окуу жайды бүткөндө эки дипломдун ээси болуп чыгып атат балдар. Биринчи адистиги боюнча, экинчи коррупционер деген. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Анткени бүт бардыгын тепкичти басып өтүп атышат да. Ушул жакты системаны карап чыкса жакшы болчудай деп ойлоп турам. Üçüncü, sizdin janagı айыл аймактарды бирикtirgendegi bir buyruğunuz биздин нерседе аткарылбай жатат. Себеп дегенде Кумдөбө айыл өкмөтү менен Семизбел айыл өкмөтү бириктирилип, орто жердеги мен жашаган айыл Акжар айылына центри болсун, контор ошол жерде болсун деген маселе кагаз боюнча келди эле, бирок Кумдөбөдө бойдон калды. Кумдөбөнүн контору бүгүнкү күндө абдан чоң детсадка ылайыктуу контор болгон 12 гана персонал иштейт. Акжарда болсо контор бар, ФАП, китепкана, почта, спорт комплекс, парк, клуб бардыгы бар. Бул спорт комплекс бардык нерсе паркыбыздан бери бул областта жок. Биздин айылдагы бар нерсе Нарын областында жок. Ушуну чечилеби карап койсоңуз. Абдан мындай бир маанилүү маселелерди көтөрдүңүз. Чындыгында паспорттар боюнча айттым, мен 21-жылы эле муну чечкенмин. Азыркыга чейин мына паспорт алам дегендерге улутун жаздырып алсаңар, ал өзүңөрдүн эркиңер. Жаздырбай койсоңор да өзүңөрдүн эркиңер. Жаз десеңер, милдеттүү түрдө жазып берет паспорт берген жер. Туурабы же туура эмес айтып атам? Жазып берет бул боюнча. Армияга баарын бирдей алуу боюнча муну биз дагы ойлонуштуруп атабыз. Академия наука тапшырмалар берилген. Мына Минсельхоз олтурат. Биз экөөбүз көптөн бери сүйлөшүп келатабыз. Быйыл октябрдан баштап жана жайлоолорго урук чачуу боюнча иштерди алып барабыз. Анан азыр бир американский самолет дедимби, Өзбекстанда дары чачып иштейт экен. Ошону жалдап чакырып алып келип атабыз. Дары чачуу боюнча токойлорго, жайыттарга, шаардын ичине дегендей баягы куурап аткан жерлерге. Жанагындай сарняк деп коебуз го, ошолорду жок кылуу боюнча, бул боюнча иштер алып барылып атат. Коррупцияны айта берип тажадык. Коррупцияны жок кылышыбыз керек. Аны ар бириңер күрөшүшүңөр керек. Ар бириңер. Эгерде унчукпай көрмөксөн болуп отура берсеңер, жалгыз менин колуман эч нерсе келбейт. Ошон үчүн ар бириңер. Так, АТР боюнча биз муну карап көрөлүк, неме болот. Саламатсызбы, урматтуу Садан Нуркожоевич. Менин атым Саламат. Салем асыл тукум чарбасынын жетекчиси болом. Салем асыл тукум чарбасы 1997-жылы мен атам Раматылык түзүп кеткен. Ошо атамдын ишин бүгүнкү күнгө чейин алып барып атам. Салем асыл тукум чарбасында бүгүнкү күнү 76 баш Абердин Ангус породасындагы уй бар. 40 баш орус таскак жылкысы бар. Салем асыл тукум чарбасы Кумдөбө айыл өкмөтүнүн Ак булуң участкасынан
ижарага жер алганбыз ошо 97-жылы Салем асыл тукум чарбасын түзүп. Ошо асыл тукум чарбада бүгүн сотко берип, жеке кызыкчылыктар үчүн ошо сотко берип атышат да. Жер суу көзөмөлдөө кызматы аркылуу сотко берип, мен ижарага эле менчиктеп алган эмеспиз жерди. Ижарага налогун төлөп, ал жерге суунун барышы дагы оор, 7 километр жерди жыл сайын арык тазалап. Азыр токто, анын баарын айтып отура бербе, мен суроо берейин сага. 50 уй кармайм деп атасың да, асыл 76. 76, Канча гектар жерди ээлеп турасың? 75 гектар жери таза айдоо жер, 5 гектар алмабак. Негизи 82 гектар деп картада жүрөт, бирок 7 гектар таш айдаганга мүмкүнчүлүгү жок да. 75 уюңду ошол жанакы 50 гектардын чөбү менен багып атасың ошондо? Ооба. Туар уйбу, саам сүт берген уйлар. Эт багытындагы уйлар. Азыр эми сен ошол 49 жыл калган жерден чыгарабыз деп атабы ошондо? Жеке кызыкчылыктар болот да, себеби ошол жерде сарайдын ордубары болчу, бузулган. Ошол жерди бир адам менчиктештирип алып, азыр сурооң барбы? Канча жылың калды? 49 жылдын. Сотко берилген, сотто Жок, азыр. канча жылың сотко берген? Сен канча жыл 49 жылгансың, канча жылдан бери кармап отурасың? Канчасы калды? 97-жылдан бери. 97, ошондо канча 30 жыл бүтүп атабы? 30 жыл өтө. Дагы 19 жылың бар, Андан тышкары 45 жылкы бар да, асыл тукум. Түшүнүктүү. Так, аким баягыдай эле кылып атыпсыңар да, ошондой эле бир. Бул боюнча жергиликтүү суу чарба менен бердире коюп соткандай. Моого тийбегиле биз мал бактыра албай атабыз го, дыйканчылыкты өстүрө албай атабыз, чарбачылыкты өстүрө албай атабыз. Анан асыл тукум уй багып атса, силер анын баарын жерин тартып алам деп атасыңар. Кайра колдоп атпайбыз, бай. 6% кредиттерди берип атпайбыз буларга, өстүргүлө мен сага деп мындай. Сүт берип атса, чындап эле эгерде ошондой болгон болсо. Чын айтып атасыңбы? Чын эле, асыл тукум бүгүн ошол жерге суунун барышы оор да. Азыр доктор, акимден сурайынчы, барбы ошо чындап эле багабы бул? бар. Бар болсо вообще тийбегиле. Кайра чуркап барып буга жардам бергиле. Санап эми бул арендага атасы алганда, бирок жергиликтүү эл дагы сотко берип атат да. Ошон үчүн Ой, атасы алабы, баласы алабы? Атасы баласы атасыныкын узартып келаткан турбайбы? Туурабы? Туура түшүндүңбү? Мына эл билет, калк билет. Мындайда биз айыл чарбачылык менен, мал чарбачылыгы менен жашап атпайбызбы? Туурабы? Өстүрө албай атабыз да. Ошолорго жардам бериш үчүн биз льготный кредиттерди берип атпайбызбы? 6% менен, А силер кайра наоборот буган жардам бергендин ордуна буган жардам берип 75-ңди 150 баш кыл деп жардам бербейсиңерби? Кайра наоборот. Мына сага деп 6% менен кредит берип дагы. Садыр Нуркожоевич, бул жерде эл да каршы болуп, жерди алышыбыз керек деп ушундай туруп атат да, айылдын эл. Эми ал туура эмес эми. Ошол элди жон койсоң жерди алат да талап алып турган бир времянкаларды салып отуруп алат да. А бул жерде бул асыл тукум мал багып атса, мамлекетке, элге пайда келип атса, ошонун сүтүн алыптан сен сүт переработка кылган жерге сатып атасың да заводторго, туурабы? Эт. Малдын асылдуулугу боюнча. Атты го, ладно, уйдуку сен сүтүн сатып атасың, 75 уйдун сүтүн, туурабы? Этин. Заводко, сүт переработка кылган заводко. Эт багытында уйлар. Ну, эт багытындагысын дагы базарга берип атат да. Элге пайдабы, же пайда эмеспи? Болду, тийбегиле дагы иштей берсин. Наоборот, жардам бергиле. Рахмат. Эгерде мал бакпай, пустой кармап эле, мына мен алып алгам деп, же малым жок жатса, анда бир жөн, туурабы? Эгер андай болсо, тийбегиле буган. Жардам бергиле тескерисинче. 3-чү микрофон. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, мен Эпкин айылынан Гүлзат. Мен сизге чоң өтүнүч менен келдим. Менин балам 2025-жылы март айында Россияга кеткен, иштегени. Анан жакшы эле иштеп келип аткан. Анан бул 2026-жылы 4-июндан баштап айланыша албай калганбыз. А көрсө ошол жерден Абетке кетип бараткан жеринен полициялар кармап алып Сахарова алып кетиптир. 2:30. Анан биз ошол бойдон байланыша албай такыр. Чогуу иштешкен балдар менен сүйлөшүп, эмесек аларды көргөн жокпуз дейт, ушу магазинге чыгып кеткен бойдон келбей калды деп. Санам санга бөлүнүп, каяка кайрыларымды билбей аткам. Анан бүгүн эртең менен Кудай жалгап, Аллага чекшүүрлөр болсун. Эртең менен чогуу Сахаровада кечинде чыгыптыр ал бала. Анан менин номурумду бериптир балам.
ошо Зайнидин деген бала экен. Ошол чалып, эже сиздин балаңыз Сахаровада 20 күндөн бери отурат. Эме президентке кайрылып, кайка кайрылып балаңызды чыгарыңыз деп эртең менен саат 10-да чалды, бүгүн эртең менен. Сизге чоң өтүнүч менен келдим, ушу балама жардам. Не болуп кармалыптыр ал? Жөндөн жөн кармалган жок болсо керек. Не Жок, болуп? эмеге жумуштан обедке чыгып баратып, магазинге кетип бараптыр. Анан эмесинде чөнтөгүндө өзүнө тиешелүү чөнтөг эме документтери жок экен. Эме комнатасында калыптыр. Ал ошол жерден эле полицейскийлер кармап алып, Анан ошо 20 күндөн бери ошол жакта жатат деп атабы. ошол жакта Мындай эртең менен. чөнтөгүндө наркотик, жанагыдай химический эме жокпу экен? Жок, Химический наркотик. Жок, стройкада иштеп аткан балам. Анан ошого Мында прокуратура неме кылгылачы, эгерде нарушение жок болсо депорт кылып чыгара берсин, эгерде андай кылмышы жок болсо. Россиямен генпрокуратурасы менен сүйлөшөбүз. Сүйлөшкүлө дагы эгерде кылмышы жок болсо, анда ал эми паспорту жок болсо чыгарбайсың да, депорт кылып берет. Садыр Нурович, эме аты жөнүн полностью азыр мага жазып берсеңиз, ушул жерден азыр тактап туруп, мен сизге эметип, эмне болгон, эмнеге кармалган, кандай болгонун тактап айтып берем. Азыр деген эме экенде, Захаровада. Жок, ошо. Азыр мындай кылыңыз, могу чогулуштан кийин биякта узун эме турат, коридор. Ошо коридордо бүт ушулар барып отурат, кабыл алат. Баарыңарга эскертүү да, кабыл алып, эмне маселеңер болсо, мага үлгүрбөй калганыңар болсо, ошол жерге айтасыңар. Экинчи дагы бир эме суроом бар эле сизге. Бул элдик Эпкин айылынын, Эпкин тургундарынын көйгөйү. Бул эме бала бакча. Бизде деген 2015-жылдан бери бала бакча сала албай келебиз. Себеби акча каражаты гана эме кылат да, кармайт. 103 орунду бала бакчаны. Түшүнүктүү, курулуш министри жазып алгыла, бала бакча боюнча кийинки жылдарга кыласыңар. Жарайт. Азыр мектеп бала бакчаларды биз силер суранбасаңар деле келатабыз. Bir 100'дөн ашык мектебибиз калды айылдарда. Эски илгерки мектеп. Ошо 27-28 жылы жаңыртабыз, андан кийин бала бакчаларды болсо биз куруп эле келатабыз айылдарга, чоң айылдарга куруп келатабыз. Жарайт. Кура беребиз аларды. Түшүндүм. 4-нчү микрофон. Саламатсызбы? Мен Дамира Кара Тоо айылынан, бирок өзүм Ысык-Ата районунан келдим. 4-5 жылдан бери апамдын үйүн соттошуп келем. Соттор туура эмес чечим чыгарып, убара кылып, могу Сатымкулуу Абазбек ооз эки бүтүмдүү жарактуу деп таап берип коюп, чечим чыгарып берди да. Биз нарынга апелляция жазып, нар мага чечип берди. Алар кайра жогоркуга жазды, жогорку мага чечип берди. Бул жагы бүттү, Кудайга шүгүр. Анан эми ошо бияктын соту Сарыбаев Өмүрбек Рускулович, мен мураскер болгом апамдан кийин. Ошо мураскерлик күбөлүгүмдү жокко чыгарып койду. 11-inde сизди келет деп, мен келген болчумун Ысык-Ата районунан бери. Анан 11-inde сизди келет деп, 3 күн, 5 күн аралыгынын ичинде эле, онунда менин көөлүгүмдү жокко чыгарып койду, мурас көөлүгүмдү. Эжекеме нарындын чечими чыккандан кийин эжекеме дарштени кылган, белекке бергем. Аны да жокко чыгарып салды. Эми мен кайра апелляция жазып, кайра ушу убара 4-5 жылдан бери убара болуп жүрөм да. Булар бир креслого бек отуруп алып эле, мо 4-2 сотчу. Мен 4-5 жылдан бери соттошуп келдим, 4-5 жылдан бери бек отуруп алып эле ушу май чордонун үстүндө бир ротация болобу, мо элдер деле мага кошулат болуш керек. Бир биякта коррупция толтура да, кызыкчылык толтура. Сиз ким менен үй талашып келатасыз? Эжеңиз мененби, бир тууган жегим? Жок, ошо үйдө эки жагын карап беребиз деп сураганда, эки жагын карап берип туралы деп. Мен апамдын оорусуна байланыштуу 94-жылы чүйгө көчүрүп кеткем апамды. 2007 жылы 2005 жылы апрелде сатып алганбыз деп сотко жазып атышат. 2005 жылы апрелде сатып алдык деп атат. 2005 жылы марттын 11-inde апам инсульт болуп, сол капталынан кыймылдабай, мээсине кан куюлуп. Жок, азыр токтоңузчу. Сиз азыр Нарын областыкта мага чечти, анан Верховныйда мага чечти, анан кайра келип азыр кайра эле ошол иш боюнча эле соттошуп атасызбы? Жок, соттошкон жокмун. Ал жагы бүттү. Чечим, токтом бүт баары чыгып атат, 5-7 күндөн чыгып келет да. Азыр мен ошол жогорку сотко чейин токтотуп берип туруңуз деп Сарыбаевдан сурансак,
сот сиз 11-inde келет деп, onun da чечим менин көйлүктөрүмдү жокко чыгарып салып атпайбы? Мурас көйлүгүмдү, эжекеме белекке берген келишимдердин баарын жокко чыгарып салып атат. Жогорку соттун төрагасынын орун басары Камчыбеков, сиз жыйындан кийин мага жолуксаңыз, эми Сарыбаевдин чечими акыркы эмес да. Ага даттануу укугуңуз бар. Сизге кирген билесизби? Билем, мен жазып алганмын. Ушул жыйындан Бияка азыр коридордон кийин чыгып жолугуңуз, соттор карагыла. Bir iş boyunca kayra çeçim çıkarıp elдің мазасын албагыла да. Анан эми ротация деген болобу? Кече күнү 13 сотты кабыл алып туруп өткөрдүм. Дайыма айтып атам, мындай кылбагыла деп. Өзүңөрдүн эле башыңарды оорутпай, бүтүндөй тиги элдин башын, менин башым кошо оорутуп атпайсыңар. Туура эмес чечимдерди кайра башкача чечим чыгарып. Бир чечим чыгаргыла, адилеттүү кылгыла, точканы койгула, болду. Андан кийин кайра карабагыла, кайра. Садыр Нуркожоевич, ротация деген болобу? 4 жылдан бери отурушат. Бул соттор элдин баарын кыйнап бүтүштү. Аны кылабыз, карап көргүлө. Сатыркулуулар Авазбек менен Сарыбаев. Сунуш бергиле, давайте. Сунуштарды бергиле. Канча жылдан бери отурат, карап көргүлө. Бирок булар деле жакында эле келсе керек. Биз 20 канчанчы жылы кылдык элек? 22-23 жылдары кылбадык белек ротацияны. Карап көргүлө. Birinci mikrofon. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Менин атым Шейшенбек, Кумдөө айыл өкмөтүнөн. Менин сизге айтайын деген бир 3-4 ой пикир сунушум бар. Ошону кабыл алып коесуз деп сизден суранам. Биринчи айтайын деген оюм. Жогорудагы жолдоштор айтып кеткендей, Кумдөө айыл өкмөтү ушул эсир мезгилинен бери эле ошол айыл өкмөт, айыл аймактын борбору болуп келген. Ошол айыл өкмөттүн борборунда центральный жол, тротуар курулу элек. 26 миллион сом акча бөлүнгөн. Ошол ишке ашса, маданияттын очогу айылдан башталат деп, ошол айыл өкмөттөгү тротуар, айыл өкмөттөгү башка маданият иштери жолго коюлат эле. Буга ишеним катары айтып кетет элем. Турдакын Усвалиевич, Усвалиев эң биринчи эмгек жолун ошо Кумдөө айыл өкмөтүнүн аймагында мугалимдик кесиптен баштап бүгүнкү күнгө чейин элдин атасы болуп келатат. Ошон үчүн ошол Кумдөө айыл өкмөтүнө детсад маселеси жетишпей келатат. Төрткүл айылында 200дөн ашык